1990 1 май майрамында жалпы эмгекчил элдин Борбордук Ала Тоо аянтындагы өткөн массалык демонстрациясында чоң тарыхый сенсация чагылгандай жарылды. Ал Кыргызстандагы алгачкы миңдеген мекенчилдердин башын бириктирген жаңы демократиялык күч пайда болгонун жар салган окуя болду. Анткени жалаң гана коммунисттик идеологияга суарылган кызыл транспаранттар эмес, жалпы эл үчүн таң калыштуу көк жана ак түстөгү демократиялык маанидеги жаңы чакырыктарды көтөрүшкөн демократтардын баш аягы 3-4 кварталга созулган колоннасы эле. Бул демократиянын алгачкы карлыгаштары эле. Бул элди ойготту, ишеним дем берди. 1990 жылы 26 майда республиканын бардык аймактарын камтыган КДК түзүлдү. Эгерде буга чейин ашар кыймылы канчалык саясатка активдүү катышып келген күндө дагы өзүнүн уставына ылайык негизинен жаштарыбыздын социалдык маселесин чечүүнү максат кылган болсо, КДК ачык эле саясий максатты көздөгөн массалык кыймыл аренада пайда болгону жалпы элге маалым. КДК ушулгандан кийин 8 күндөн кийин эле Каргашалуу Ош окуясы башталды. Улам күчөп бараткан кандуу кагылышууну чыныгы демократиялык ыкма менен эл аралык деңгээлде чечип токтотууга КДК жетише алды. 1990 жылдын күзүндө октябрь айында Кыргыз ССРнын жогорку советинин сессиясы жүрүп жатканда КДКнын башкармасынын чакырыгы менен өткөн жыйында Асаба партиясынын демилгеси астында саясий ачкачылык акциясын өткөрүү чечими кабыл алынган. Асаба партиясы тынч олтуруп кагаз менен иштей берсек эч натыйжа чыкпайт. Ошондуктан ачкачылыкка чыгып булардын отставкасын жана президенттин шайланышын талап кылабыз деген билдирүүсүн жасашкан. Натыйжада Кыргызстанда кансыз биринчи революция болду. Коммунисттик партиянын жеке бийлигин кулатып, алгачкы президентти шайлоого жетишти. Бул КДКнын эң алгачкы саясий жеңишинин бири эле. Ак үйдүн астында боз үй палаткалар тегилип, биринчи эле күнү 60га жакын адамдар катышса, эртеси эле акцияга катышкандардын саны 180ден ашты. Алар шаардын ар кайсы жерлеринде жана региондордо КДКны колдоп турушту. 8 ай өткөндөн кийин 1991 жылдын 9-10 февралында КДКнын биринчи курултайы өткөн. Уюштуруу конференциясында 5 тең төрага шайланган болсо, биринчи курултайда 3 гана тең төрагалар шайланды. Алар Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жипар Жекшеевдер. Биринчи курултайдан кийин эң алгачкы 1991 жылдын 2 мартында Борбордук аянтта митинг өткөн. Ал митингде 17 мартта өтө турган СССРды бириктирүү мамлекет катары сактап калуу үчүн референдум өткөрүү аракетине каршы аракетибиз эле. Ал митингде 3 пункттан турган резолюция кабыл алып, президентке жогорку советтин президиумуна тапшырылган. Алар СССРды сактап калууну көздөгөн борбордук күчтөр биздин республикабыздын суверендүүлүгүн тепсегендик. Бул демократияга каршы чабуул. Экинчи, референдумга төмөндөгүдөй текст сунушталды. Сиз Кыргыз Республикасынын суверендүү мамлекеттердин жаңы союзунда болуусун колдойсузбу? Ушул сунушту референдумдагы бюллетенге киргизүүнү президентибизден жана Кыргыз Республикасынын жогорку советинен талап кылабыз. Медеткан Шеримкулов, жогорку советтин төрагасы катары бийликти дагы ээлеп турган компартиянын секретарларын, жогорку советтин президиумунун мүчөлөрүн жана КДКнын жетекчилерин чакырып, КДКнын референдумга кылган сунушун талкууга коюп, өзүнүн саясий кыраакылыгын көрсөттү. КДКга каршы пикирлерин компартиянын Борбордук комитетинин секретарлары канчалык каршы турушса дагы толук аргументтерди келтире алышкан жок. Ал эми жогорку советтин президиум мүчөлөрү бир гана Иманбаевден башкалары артыкча Төлөгөн Касымбеков толугу менен колдошту. Албетте, каршы күчтөр болбой койгон жок. Бардык массалык маалымат каражаттар ошол кездин саясатын колдоп, КДКга каршы турушкан. КДК ага карабай региондордо эмгек коллективдерин кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндө жыйынтык башка болмок. Массалык маалымат каражаттары толугу менен коммунисттердин көзөмөлүндө болгон соң, КДК тез арада Майдан гезитин чыгарып, анын биринчи редактору Раматылык Аман Токтогулов менен бирге таланттуу журналисттерибиз Бакыт Орунбеков, Кубат Чекиров, Табылды Эгембердиев жана башкалар болушту. Ал убакытта азыркыдай эркин басма сөздөрү, көз каранды эмес гезиттерди чыгарыш мүмкүн да эмес эле. Ошондой кыйынчылыктарды жеңип, бүгүнкүдөй сөз эркиндигине жетишкенибиз үчүн КДК өзүнүн зор салымын кошкон.
КДКнын биринчи курултайында эле Таалай Ылайтегин 1916 жылкы өркүнгө карата өз парсыбызды аткарышыбыз керек деген оюн ортого салды эле. Бирок аны конкреттүү иш жүзүнө өмүр көчүн уюштуруу демилгесин Ашар менен Асаба партиясы КДКнын координациялык кеңешине алып чыгышып, жалпы колдоого ээ болгон. Азыркы учурдун байланышын улантып, ошо ата-бабаларыбыздын күрөшүн, ошолордун арбагын сыйлап, ошолорду унутулган, ошолордун эрдигин эскерип, ушундай 3 уюм демилге менен чыгып жатабыз. Алардын максаты ошол биздин башыбызга, кыргыз элинин башына 16-жылы түшкөн апат, ошондон кийин кыргыз элинин турмуш шартындагы өзгөрүү, башкача айтканда кылымдап келаткан жашоо тартибинин өзгөрүшү, андан кийин тоталитардык системанын орношу, ушунун баарын кыргыз элин маңкурттукка алып келип жеткизди. Ашардын демилгесин Асаба жана жаш мөмүрчүлөр жана башка уюмдар КДКнын катарындагы баары тең колдоп, мына ушул өзүбүздүн ыйык милдетибиз катары ошону аткарууга азыр жол тартып баратабыз. Биз жолубуз Каракол шаарына чейин, Нарын шаарына чейин, ошондой эле Кытайдын чек арасына чейин улантмакпыз. Бул эң биринчиден биздин өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын жазыксыз кырылып кеткен өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын астындагы биздин карызыбыз, биздин ыйык өзүбүздүн милдетибиз. Себеби ушул 75 жыл бою жалган айтылып бурмаланып келген тарых.